Ангина неден улам пайда болот? Ооз көңдөйүнүн алкын бездери бактерия жана микробтордон коргоочу мыкты орган болуп саналат. Бирок айрым учурда ал бездер ар кандай вирустарды коргой албай, ангина оорусун пайда кылат. Бул көрүнүш тамактын кызарып, шишип кетүүсүнө себеп болот. Ангина неден улам шишийт? Адистер тамеки көп колдонгон адамдар ангина оорусуна бат кабыла тургандыгын эскертет. Ага суук, жыныстык оорулар, грипп, синузит оорулары себеп болот. Оорунун белгилери: дененин табы 40 градуска чейин көтөрүлөт, жутканга кыйынчылык жаралат, тетирөө жана үшүү, кулак оорусу, алсыздануу, ооздо жагымсыз жыттын пайда болуусу, баш оору пайда болот. Ангинага кабылганда эмне кылыш керек? Адистер эң алгач эле кулак мурун оору адисине кайрылууну сунуш кылат. Көпчүлүк учурда врачтар антибиотик дарылар менен дарылоону сунуш кылат. Ангинаны операция жолу менен алып салууну сунуш кылат. Операция 1–1,5 саат аралыгында жасалып өтөт. Ангинанын шишүү этабы кандай болот? Алгачкы этаптарда жутууну кыйын болгон катуу тамак аштарды жегенден алыс болуңуз. Алыстана баштасаңыз, күчтүү минералдарга бай азыктарды колдонуңуз. Тамагыңыз кургай баштаса, көп жылуу суу ичиңиз. Дагы да тамак кургабаш үчүн бөлмөңүздү жууп тазалап, нымдандырып туруңуз. Ачуу жана таттууну көп жегенден алыс болуңуз.